Assalamu alaikum kızlar. Biz bugün prorезной карман, боковой чөнтөк тигебиz. Кандай көйнөк болсо да жамбашына салынган боковой чөнтөк. Biz birinci metрлеп, сантиметрлеп өлчөп алабыз чөнтөктүн размерин. Биздин алаканыбыз, колубуз бата турган деңгээлде ачсак болот. 15 сантиметр, 14, 13 сантиметр болот. Ушул аралык 13-14 сантиметр. 15 сантиметрге чейин кылсак болот. Мен мына чөнтөктү жөн эле көз менен эле чийип алам. Кааласаңыздар сиздер да ошентип чийсеңиздер болот. Мына чөнтөктү кыркып даярдап алабыз. Бул жерге кол салына турган жери болот да. Калың кийимдерде, жука кийимдерде жамбашынан эле чөнтөк салып, телефон салганга чөнтөк салып койсо жакшы. Чөнтөк тийип койсо. Мынакей биз сантиметрлеп өлчөп, бул жерди белгилеп алабыз. Ушул аралык 14 сантиметр. 1 сантиметр нар жакка чыгарып белгилеп алабыз дагы, мындай кылып бастырып тийип чыгабыз. Ушул эле жерди. Астындагы көйнөктүн алды жагы деп элестетиңиздер. Астындагы төрт бурчтук материал көйнөктүн алдыңкы полочкасы деп элестетиңиздер. Анан спинкасы деп элестетебиз, кийинки жабыштыра турган бетти. Мынтип кичине рассечка берип кыркып алабыз. Мынакей 0,1 мм калганга чейин мына тигишке жеткизбей кыркып алышыңыздар керек. Бул азыр бир аз жетпей калды. Мына ушинтип туруп эми биз карман жакты бастырып тигебиз. Кармандын үстүнөн материалды эмес, кармандын үстүнөн тигебиз. Себеби карман ичинде калганда көрүнбөй калат. Мен атайын ак чип менен тиктим, чтоб сиздерге көрүнүш үчүн. Мынакей. Бул бүктөлүп ичинде калып кеткенде бул тигиш көрүнбөй калат да. Мынакей. Эми биз буга мына жерди баягы рассечка берген жерди ушул жерди бияка сыртка чыгарып белгилеп алабыз. Баягы 1 сантиметр ашыкча тикпедик беле, ошону сыртка чыгарып белгилеп алабыз. Бул биздин колубуз салына турган жагы. Үстүндөгү материал биздин полочкабыз десек болот. Мынакей ушул жердеги рассечканы биз тигиш бурчектеги тигишке жеткизбей беришибиз керек да, өтө этияттык менен. Бул ак чип болгондугу үчүн ошо бурчектеги жиптер ичи көрүнүп калат, а так биз темный жип менен тиккенде көрүнбөйт. Мындай кылып туруп эки жагын тең чыгарып алабыз, төрт бурчтук кылып. Мына буну буяка бүктөп алабыз. Биз баягы төрт бурчтук кылып тикпедик беле 1 сантиметр. Бул ошо жер. Мынакей. Мына. Эми ушул жерге мына карманга баягы кармандын экинчи бетин беттештирип тигебиз. Айлантып эле түз кылып, ошо тоголокту эле тигип алабыз. Чет жактары тигилбей калды го дебейбиз. Аны кийин тигебиз. Мынакей уже карман даяр. Эми муну баягы бүктөлгөн жерден мындай кылып жакшы. Бул азыр эми жука материал, анын үстүнө жумшак материал болуп атат. Калың материалдарды да ушундай кылып тиксек, сонун чөнтөк чыгат. Азыр мынабу биз айткан жанагы неменин полочкасы дедик. Көйнөктүн алдыңкы беттеги материалы дедик. Эми биз арткы бетин, мына спинка жакты чөнтөктүн үстүнө коюп туруп тигебиз. Мына ушул тигишти бастырабыз. Алдыдагы ак тигишке көңүл бурбайбыз, себеби ал материалдын өзүндө бар болчу. Мына бурчекти көрдүк, бурчектен ылдый карап тигебиз. Түз кылып, астында чөнтөктүн ачык жерин кошуп албайбыз, этияттап. Ушул кырдан ылдый каратып, ылдыйкы бурчекке чейин тигебиз. Мына ушул бурчек. Ушул жерге чейин түз кылып тигип туруп, бурчектен такап ушул жерден тигебиз.
Менде азыр бир колдо тиккен үчүн ыңгайсызыраак болуп атат. Бир колумда телефон турат. Мынакей тигип бүттүк. Бизде мындай чөнтөк пайда болду. Аны ак тигишке көңүл бурбайбыз, себеби ал материалдын өзүндө бар болчу. Ошол жерге попал болуп калыптыр. Мынакей көрдүңүздарбы, бизде уже прорезной карман даяр болду.